Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги цензурасы маекти баштайбыз. Мен Эрмек Абдыкуров. Бүгүн 7-чи чакырылыштын, 6-чы чакырылыштын депутаты Тазабек Икрамов менен маек курамакчымын. Ал эми темабыз бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңеште мыйзамдар, ал жакта демилгелер, жана ошондой эле жогорку кеңеште кээ бир учурда эл арасында түрдүү сөздөрдү пайда кылып, тамаша иретиндеби, же болбосо демилге иретиндеби болуп келген темаларды талкуулайбыз. Кош келипсиз студиябызга. Негизи 7-чи чакырылышка шайланып келдиңиз. Шайланып келгенден кийин Тазабек Икрамовду көрбөй калдык. Жок болуп кетти. Мындай чоң саясий аренада, трибунада сүйлөбөй, же демилге көтөрбөй эчтеке болбойт. Анан бая биз көрүп калганбыз да. 6-чы чакырылышта жок дегенде бир кварталда бир жолу, болбосо айына, балким жумасына күнүнө Тазабек Икрамов чыгып, анан кийин мындайча айтканда коомчулукта талкууга алынып турчу. Анан кийин эле жок болуп кетти. Элдин баары айта баштады, Тазабек баягы 6-чы чакырылыштагы абалдарга байланыштуу азыр унчукпай атса керек деп айтып эле жанагы комуз, калпак жана улуттук атрибуттарды ошол мектепке киргизүү боюнча демилгеңиз көтөрүлүп чыкты. Минтип ага мындайча айтканда эл сиңиргенче кече мэрди сындадыңыз. Сен жөө жүрбөй машина айдасаң болот дегендейчи. Биз баягы коомчулук көнгөнбүз да. Машина айдаса бул көбөйүп кетти, лучше жөө жүргөнү жакшы. Жөө жүргөндө элге жакыныраак. Анан эми ушул боюнча түшүндүрмөлөрүңүздү берсеңиз, мисалы жанагы ошол эле калпак кийгизүү, комуз черттирүү, бул кайсы бир деңгээлде өзүнүн пайдасын берет деп ойлойсузбу? Результат болобу жыйынтык? Рахмат. Эң бир жакшы бир суроо болду. Негизи бул маселени мен 6-чы чакырылышта да бул маселени көтөргөм. Калпак, комузду кийгизүү боюнча ошол эле манас идеологиясы менен жаштарыбызды тарбиялоо маселесинде ушул маселелерди көтөргөмүн. Бирок мен сунуш катары бердим. Өкмөт бирок буга эч кандай мындай көңүл бурган эмес. 6-чы чакырылышта дагы бунда дагы сунуш бердим. Мен карап турам, бул өкмөт бул нерсени көтөрүп чыкпайт. Мен эми мыйзам катары, мен депутат катары мыйзамдаштырып, алып чыгып, палатага алып чыгып, ушуну мыйзамдаштырганы аракетин кылып жатам да. Себеп дегенде бүгүнкү күнү биз жаштарыбызды ошо бир мекенин сүйүү, ушундай бир жакшы бир идеология менен тарбиялай турган күн келди. Бизде эле эмес, мына бүгүнкү күнү Европада же болбосо башка чоң бир держава, мамлекеттерде арасында ошол жердеги парламентке келгендер деле же болбосо башкасы деле мындай улуттар, мамлекеттүүлүк, улуттук жаштарды тарбиялоо, ошолорда улуттук идеологияны көтөрүшүп, же болбосо мына парламентке улуттар партиясы келип атат да. Бул эми бардык бүгүнкү күнү. Ошондуктан себеби мен эң негизги маселе биз улутубуздун биз тилибиз менен улутпуз да. Эми ушул жерге келгенде мисалы макул балдарыбыз калпак кийди, азыраак комуз чертип баштады, манасты азыраак окуп атышат, эми үзүндү кылса дагы жаттап атышат. Бирок бул менен эле биз элдерди патриоттук кылып жибербесек керек. Мисалы, башында калпак кийип, бирок мындайча айтканда баштын ичиндеги ою, кыргызда мээси деп коет го, акылы балким тескери жакта эле жүрө берет. Ошол эле туура эмес жашоо образы, же болбосо баягы көз карашы башка, мисалы улуттук эмес дегендей. Мамлекеттүүлүктү ойлонбой деле калпак кийип алып жүрө берсе болот да. Бул жерде мындай болуп атат да, сиз менен мен көп мына биз убагында биз башка бир идеология менен жашаганбыз да. Ленин атабыз тирүү, Ленин жив депчи, же болбосо бир мындай биринчи атам Ленин пионер болдук, октябряттан пионер болдук, анан комсомол болдук деген ушундай болуп идеология менен жашаганбыз да. Бизде бүгүнкү күнү мамлекеттин өзүнүн идеологиясы керек да. Идеология болуш үчүн бул производство эмес да, буну өндүрүп же болбосо чыгара турган нерсе эмес да. Материалдык жактан мындай чыгара турган нерсе эмес. Идеология менен жашаган, ошол бир мекенди сүйүп жашаган талим, тарбия бул мына ошо мээде кала турган нерсе да. Коомчулуктун басымдуу бөлүгү ошол эле социалдык тармактарда өзүңүз эле активдүү болуу деп билебиз. Буну түрдүү кабыл алышты. Кээ бирлер тамаш иретинде кабыл алышты, кээ бирлер тескерисинче шылдыңдап башташты, кээ бирлер мындай суроо менен кабыл алды да.
Анан колдогондор да болду. Эми бул жагынан алып келгенде сиз ошол сындарга кандай карап атасыз? Мен бул сындарга мен мындай бул чындыгында мен комментарияны окугандагы мен өзүм тарапташтарым менен өзүм адамдар менен гана сүйлөшөм. Бул ишти ишке ашыруу. Бул келечекти көрө билбеген жана шылдыңдагандар же болбосо баягы калпакты кийсе калпактын башында эмне кандай болуш керек дегендер ошо эң бир акылы жоктор да. Ошентип эле айтам да. Мына 2050-жылы ушундай бир чоң державалардын арасында же болбосо илимпоздор саны аз мамлекеттер мамлекет катары жок болуп кетүү коркунучу бар деген тыянактарын берип атат да. Бул жакта бизде канча миллиард деген өзүбүздүн кошуналарыбыз турат. Бул жакта дагы канча миллион деген кошуналарыбыз турат да. Мына биз ошол эле Бишкек шаарды көрөлү. Бүгүнкү күнү кыргыз тилин, калпак эмес, кыргыз тилибизди унутуп баратабыз да. Биз ар бир мамлекетте өзүнүн тили, өзүнүн идеологиясы, өзүнүн ушундай улуттук кийимдери менен ушундай бекем болушубуз керек. Бул мыйзам канча убакыт алып чыгам деп ойлоп атасыз? Бул мыйзам бүгүнкү күнү азыр мыйзамды карап, ага кайсыларды камтып кетебиз арасына, кайсыларды камтыйбыз. Ошол эле калпактын сизге примерин айтып атам да, калпактын цветин өзгөртпөө. Ошол бойдон калпакты ак калпак боюнча кармап калуу жана мектеп окуучуларына дизайнерин ойлоп табуу кандай. Башталгыч класстарга примерно мен сизге айтам, кызыл цветте чекеси, үстү ак, оймо болсо оймо болот, же болбосо ак калпак. Ортоңку класстарга мисалы жашыл, бүтүрүүчү класстарга күрөңбү же ушундай бир буну эми калпактын жашына карап туруп, бул башталгыч класс экен, бул ортончу класс экен, бул бүтүрүүчү класс экен, биле тургандай кылып. Анан көп айтып атпайбы, эми форманын ордуна дагы буну депчи. Жок, мен наоборот ушуну алып келип атам. Униформа деп бүгүнкү күнү ата-энеден 2000-3000 сомго форма, мектеп формасын алдырып атат. Мен наоборотунан буну ата-эне колунан келген кара ак көйнөгүн алып берсин дагы, башында калпак болсун. Калпак ашып барса 100 сом же 200 сом турат. Элдин ата-энеге болгондагы бүгүнкү жеңилдиктерге каралып жатат да булчу. Эми мисалы бул мыйзам так ушул мектепке байланыштуу болуп атканда билим берүү министрлиги эмне деп атат? Алар менен деле байланышып, алар менен деле мындай кеңешүү болсо керек. Себеп дегенде бүгүн мыйзамда Тазабек Икрамов жазып алганы менен билим берүү министрлиги каршылыгын билдириши мүмкүн да, даяр мыйзамга. Жазылып аткан малда алар менен маек барбы? Сөзсүз түрдө азыр мындай ушунун баардыгын Маданият министрлигинен, билим берүү министрлигинен, ошол эле манасчылардан, ошол эле ушу биздин тарыхыбызды билген адамдар менен толукталып мыйзам чыгат да. Баардык тараптар менен сүйлөшүп, концепциясы, мыйзамдын биринчи концепциясы түзөбүз, ошону сунуштайбыз. Бир эле заматта баардыгын өткөзүп жүрбөстөн, 2-3 мектептен же болбосо бир райондон баштап буну биз акырындык менен алып кетебиз. Эми мына сырткары ошо билим берүүнүн программасына да өзгөртүүлөр киргизебиз деп атасыздар да. Мисалы жалаң эле кийим эмес, ошол эле сабактын өтүрүшүндө кошумча сабактарды киргизүү же кайсы бир сабактарды алып салуу, ал боюнча дагы демилгелер бар да. Же жалаң эле азыркы сырт келбетте турабы азыр биринчи кадамдар? Бул нерсе мындай да. Ошол эле сиз жанагы кошумча комуз боюнча, жумасына бир жолу кошумча комузду көтөрүүнү бул билим берүүгө киргизсек да болот, же болбосо бул эми кошумча хобби же болбосо жанагы биз кружок деп коюп албадыкпы? Ошондой бул катары киргизебиз да. Бул жактан бир жагынан биздин өзүбүздүн ата бабабыздан калган инструментти, комузду ойноп аткан биз бүгүнкү комузчуларга дагы жумуш катарында жумуш болуп калат, жаштарыбыз да. Бүгүнкү күн баары көрүп атасыздар да, смартфон менен мектептерде ошо телефонду
колдонгонду жок кылып, жок дегенде ошо комуз менен алек болсо, адамдын музыкага жакын адамдын бул ойлонушу дагы кызыгып ойлонуп алдына өсүшү дагы жакшы болот да. Эми кече дагы бир талкууңуз ошол эле кеченки отурумда болду, жанагы Бишкек шаарынын мэринде болгонсун. Ошол эле дөңгөлөктөрдү жанагы чуңкурга түшүп кетип атат, кичине машина айдап жүрсөң болот. Биз жогоруда эскертип кеткендей, тескерисинче жөө жүрүп элге аралашкандарды жакшы көрөбүз. Макул ал аткаруу бийлигинде болсун, макул мыйзам чыгарууда болсун, кайсы жагында болсо дагы. Мисалы бир эле депутат тротуарда катардагы шаардыктар менен жумушка келгенин көрүп калсак, же велосипед тепкенин көрүп калсак, же жөн эле мынакей президент базар кыдырды деле баарыбыз кыйгырып жатып калдык да. Азамат деп. Эми ушул жакка келгенде тескерисинче кайра мэр жөө жүргөнү бизге жакшыраак белет эми коомчулуккачы. Анткени баягы жөө жүргөндүн көзү көбүрөөк нерсени көрөт да. Анан бул жерде дагы эл жогоруда айткандай туура эмес кабыл алып баштады. Жалпысынан алганда. Эл да, ошон үчүн эл ар кандай түшүнөт. Бул жерде биз айтып аткан нерсе Бишкек шаарынын жолдору боюнча биз комитетте карап атканбыз да. Биз жол боюнча сүйлөшүп атабыз да бул жердечи. Мен ошол жерде эле мэрге айттым, сизге Бишкек шаарынын жолу, Бишкек шаарынын бүгүнкү түзүлүшү сизге жагабы? Мына мен ошо Манас проспект менен чүйдөн өткөндө эле ошо остановканын астында ошол жерде яма турат. Кантип ушуну мэриянын жанында турат. Кантип ушуну көрбөй эстесе мен жөө келем деп атпайбы. Бул жалган сүйлөп атат да. Кандай бул жалган да, жөн элечи. Жөө дагы жүрсүн. Маршрутка менен жүрсүн. Бирок эми машина менен келет да. Эми ошо мэриянын астында так ошо жанында турган ошо жыртыкты, ошо яманы кантип көрбөйт. Демек, кеченки Тазабек Икрамовдун айтканы бул кайсы бир деңгээлде какшык. Ошондой болду да. Сиз да ошо машина менен бир жүрүп көрүп койбойсузбу депчи. Анан ошо эле жанагы канализациянын же болбосо эмен люктары кадимкидей машина. Башка кошуна мамлекеттерге баралы, Борборундагы ушул жердеги кандай бир жаңыдан мындай салынган, кечинде керек болсо светтери күйүп турат, эки жака жолдун бөлүп турганы, же болбосо мен ушундай эле сунуш бердим. Бүгүнкү күнү пробкалар башталды машинада, тыгындар башталды. Ошого оңго солго бурулуп кете тургандарды эч кандай бир светофору жок. Бир мындай оңой бурулуп кете турган маселени көп. Ошондо жол эрежесинде карап көрүү боюнча. Да, жолду кандай оңго солго кирип кеткенди карап. 6-чакырылышта билесиздер, мен да ушу жөө жүрүүчү пешеходныйларга ушу өзүнчө бир светофорду коюу маселесин көтөрүп отуруп, ушуну мен Бишкек шаарына мен койдуруп бердим энем. Мерлерди сындап, айтып, ошондо да көп бир талкуу болгон да. Бул каяктан айтат же мындай андай депчи. Мындайча айтканда жана жолдордун кесилишине келгенде жөө жүргүнчүгө өзүнчө күйүп турган светофорлор боюнча, жол чырактары боюнча. Дополнительный жанагындай күйө турган светофорлорду машинага өзүнчө дополнительный солго өзүң секен солго оңго кайрылгандарга да кошумча. Бирок буну дагы азыр бүгүнкү күнү өзгөртсөк болот да. Ушундай кандай эч кандай бир кошуна мамлекеттерге барсак же болбосо Турцияга барсак, оңго солго бурулгандарды эч кандай светофору жок, гана оңой жол менен кетип калган жолдор толтура. Ал буйрусанда ошол жол коопсуздугун камсыздаган кызматтар, милициянын ошол тармагы да карап чыкса керек. Анан негизи айтып атпайлыбы, жанагындай ушул демилгелериңиз аркылуу эле көбүнчө шакабага айланып кетип атат да. Анан түрдүү сөздөр артыңыздан ээрчип атат. Тазабек Икрамов тире, анан кийин мындай. Негизи ошол сындарга, шакабага кандай карайсыз? Артыңыздан мисалы кайманаттар бир топ эле ээрчиди да. Эми бул бул мындай жабышып кала турган сөз эмес да. Мен буга эч кандай мындай ардана турган эч бир нерсе жок да. Биз эми эл үчүн биз колубуздан келген ишти алып баратабыз. Анан эми отуруп алып жанагындай диванный эксперт деп коебуз, же болбосо бир өзүнүн үй бүлөсүнө бир жакшылык кылбаса, же болбосо кошунасына жакшылык кылбай эле анан бирөөнү сындаганга мындай
биринчи айтат элем да, өздөрүн биринчи күзгүдөн көрүп алып анан бирөөгө сын таксыш керек да, андай адамдарча. Негизи сынга терикпейсиз. Эми өзүңүзгө жаккан кайсы бир лакабатыңыз бар? Мисалы элдер айтып берет, бирок сизге ушугандай өзүңүзгө жакпаса да жылмаюу менен кабыл алып койгон, ушундай болуп калыптыр деген. Мен өзүмө жаккан өзүмдүн атым эле бар. Мындай кайман аттардын кайсы бирине мындай жылмаюу менен, тамаша рети менен кабыл алып койгон. Андай деле эчтеке жок. Эми сиз айтып калдыңыз, жанагы өздөрү бир нерсе кылсын алгач. Өзүнүн үй бүлөсүнө, кошунасына, же болбосо көчөсүнө дегендей. Эми сиз ошол мурунку чакырылышта алатын болсок партия менен келдиңиз. Өнүгүү прогресс менен келдиңиз. Анан кийин бул чакырылышта сиз Сузактан бир мандаттуу округ менен шайланып келдиңиз. Партиядан чыгып өз алдынча чыгууга эмне себеп болду? Себеп дегенде биз 6-бар чакырылышты билебиз, сизди фракциядан чыгарып коюшкан. Мындай ички тартипти сактабаган жана башка бир себептер бар. Эми аны биз фракциянын ичинде эмне болгонун билбейт экенбиз. Бирок себептери ошону далил катары алып келишкен. Жалгыз жеке чыгууга кандай себеп болду? Себебim буга чейин фракциядан бир топ ал жерде пикир келишпестиктер болду, ал жерде шайлоолор болду, асылда көп нерселер болду да. Мына ошонун арасынан партиядан чыгаруу маселесин көтөрдү. Бирок кийин өйдө ылдый болду дегенде кийин кайра бүгүнкү күнү Бакыт Эргешев кайра өзү келип, ушундай туура эмес болуп калган, ушундай бир эмеге алдырганбыз деп кайра өздөрү партияга киргизип көп нерсе болду. Эми буну айтканда, эми бул жерде бизде өзүбүздүн жеке нерсе жок. Бул жерде баардыгы саясий көз караш, элдин маселеси ушундай. Жогорку кеңештин ишмердүүлүгү менен гана да, жогорку кеңештин ишмердүүлүгү. Бул сапар ушундай бир мүмкүнчүлүк болду, бир мандаттуудан жана партиядан. Бир топ эле партиялардан сунуш болду, бирок мен жеке ушу жүрөгүм бир мандаттуулук менен барганга ошого тартты да. Партия менен келген менен бир мандаттуу болуунун айырмасы кандай? Же болбосо сиз мисалы башында партия менен келдиңиз, анан кийин фракциядан чыгып жалгыз болуп калдыңыз. Анан кийин азыр кайра тескерисинче бир мандаттуу партиядан өз алдынча шайланып келдиңиз. Эч кандай партия менен байланбай. Бирок партиянын бир плюсу бар болуш керек. Мисалы кайсы бир деңгээлде партия сени коргойт, же болбосо колдойт. Жалгыз чыкканда жанагы жалгыз жоокер жоо чаппайт деп коет го. Жок, бүгүнкү күнү биз бир мандаттуудан келдик дагы 14 бир мандаттуулуктар элдик топ деп түзүп, биз ар областтын райондон, ар областтан чыккан кыйын жигиттер башыбызды бириктирип элдик топ деп топ түзүп алганбыз. Биз фракциядан дагы же болбосо мындай партиядан дагы күчтүүбүз десек болот. Бирок бул бейформал топ. Юридикалык, мисалы, фракция ичинде юридикалык биз чечимдерди чогуу кеңешип баарын чечет. Биз фракциябыз бүгүнкү күнү. Андан сырткары бир мандаттуулук деген бул, мен ушул нерсеге токтодум. Партиянын ичинде бир топ түшүнүксүз дагы болуп атты. Номерге коюш керек, андан кийин партияга коюш керек дегенчи. Бир жагынан ошо дагы болуп атты. Анан партияда кандай айтсам, бул партияда бирөө жагат, бирөө жакпайт элдергечи. Мына ушул нерсе көп нерсени ойноп коет да, ушул нерсечи көп ролду ойноп коет да. Бир партияда адамга жакпаган адам болушу мүмкүн да. Бир мандаттуулукта сен жеке өзүң коюп атасың да, өзүңүн атың менен, өзүңүн атың менен чыгып атасың да. Бул эң бир туура, анан эмгегиңе жараша балансы. Бирок партиянын ичинде деле ошондой болду да. Мисалы, мен бир партияны алайын, өзүмө жаккан партияны алганда ичинде 52 талапкер болду. Анан 52 талапкердин ичинен дагы ошол партиянын ичинен да ошо 52 талапкердин бирөөсүн тандадым. Мисалы, мен шайлоого барганымда. Анда деле мисалы партияга киргенде деле Тазабек Икрамовдун жеке шайлоочулар менен добуш алууга мүмкүнчүлүгү бар эле да. Мен мисалы сиз кайсы партия менен чыксаңыз дагы, ал партияны эмес, ошол партиянын ичинен Тазабек Икрамовду тандоого мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Эгерде мен сизге добуш берем десем. Анан бул себептен ошону сурап атам да, жеке чыгып кеткениңизге. Азыр жекеде мен ошо койгонум, ошого жүрөгүм тартты. Өзүмдүн туулуп өскөн ошо районумдан, ошо жерден өзүмдү коюп,
сынап көргөнү бир мандаттуулуктан бардым да. Ошол эле учурда башка Бишкек шаарында же болбосо башка областтарда менин тарапташтарым же болбосо мени колдогон адамдар кайсы партиядан барасыз деп байма-бай звоноктор кылып турду, бирок баарына рахматымды айтып, мен жеке бир мандат менен келип атам. Эми дагы бир нерсе, жеке мандат менен чыкканда ошол аймакка эле байланып калбайсызбы? Мисалы, мен Сузактан шайланып келсем, Тазабек Икрамовдун ордуна мен депутат болуп турам, Сузактан шайланып келдим. Анан менде Сузактык шайлоочуларым бар да. Ой, Эрмек, кел мына биздин маселени көтөр. Кел биздин маселени көтөр. Жалаң эле Сузактын маселеси көтөрүлө берет. Анан мисалы партиядан келгенде сен каалайсың фракциянын ичинде жалпы маселени көтөрчүсүң. Бул жерге келгенде бир чөлкөмгө эле байланып калбайбы депутат? Бир мандаттуудан келгенде сиз туура айтасыз. Эң негизгиси Сузак районунун ошо элдин шайлады да. Мына ошого, ошолордун көйгөйүн чечүүгө басымды ошол жака жасайбыз, сөзсүз түрдө. Бирок бизге эч ким мындай чектөө койбойт, ушу мамлекеттик деңгээлдеги бүгүнкү болуп аткан чек арабыз боюнча, бүгүнкү болуп аткан Бишкек шаары боюнча баардыгын алып кете беребиз. Партияда ушундай бир мен 6-чакырылышта партия менен болгондо, мен Сузакка дагы ошо өзүм региондорго, башкаларга да жасайт элем, бирок бир эмеге байланбайсың да партиядачы. Кылсаң кыласың, бул жакка кылсаң кылбайсың, ушундай бир мындай ответственность жогорактай болуп калат да бир аз. Жалпы фракцияга одар коесуң. Эми баарыбыз эле билебиз, мисалы мурдагы партиялык тизме менен шайлоодо орундар сатылчу. Тагыраагы эгер сен алдыңкы орундарга турам десең, көбүрөөк акча берчүсүң. Сатылчу деген мааниде айтылган ушул да. Мисалы мен эгерде Тазабек Икрамовго караганда көбүрөөк акча бере турган болсом, мен Тазабек Икрамовдон өйдөрөөк тургам тизмеде. Же болбосо Тазабек Икрамов мага караганда көбүрөөк акча берсе, ал тизмеде көбүрөөк турган. Бул эми баарыбыз эле билебиз. Бул кайсы бир деңгээлде чайкоочулукка өтүп кеткен. Мындайча айтканда кадырлуу партиялар ордун бир топ эле акчага сатчу. Бул шайлоодо бир топ партиялардан сунуш түштү дедиңиз, кандай болду? Мисалы, ошол эле менин партиям сизди айтып атат да, кел Тазабек биз менен чык, партиямеге шайлоого чогуу баралы. Ошол малда акча сунуштап, тагыраагы баланча акча бересиң. Ушундайлар болуп атпы? Мисалы, жалпы фондко кошосуң дегендей. Жок, партияда негизи жалпы фондко кошулат, бирок ал жерде канча чоң акча экенин билбейм. Бирок мен бунда сунушта мен эч кимсин ошо фондко кошуу акча боюнча же болбосо канчанчы коюу боюнча мен ага дале жеткизген жокмун. Мен башында ушундай бир чечимге келгем. Мына жакында бабычылганга чейин эле ооба, мен бир мандаттан койдум, чоң рахмат, ушундай чечтим деп мен мага сунуш болгондун баарына ушундай жообун бердим да. Себеби мен мындай сүйлөшкөнгө деле болгон жок. Кийинки кадамдарга барган жоксуз. Эми 6-чакырылыш, 7-чакырылыш, 6-чакырылышта кайсы мыйзамдарды демилгеледиз, кайсы мыйзамдарга сааптар болдуңуз? Эгерде биз отчет катары айта турган болсок. Ооба, жалпысынан 15 мыйзам. Ошол жерде автор, сааптар болдум. Көптөгөн негизи мындай 6-чакырылышта жеке мен ошо болгонумду айттым 15. Негизи 6-чакырылышта канча мыйзам кабыл алынса, канча мыйзам ишке кирсе, мына ушунун баардыгына мен түздөн түз тиешем бар да. Түздөн түз тиешем, ошол жерде менин салымым бар. Башка комитет болобу, башка фракция болобу айырмасы жок. Биз комитетте каралат, башка кылат, палатага алып чыгат, ошол жерде палатадан талкууга алынат, ошол жерде мыйзамга макул же каршы деген өзүңдүн добушуңду бересиң. Ошондуктан 6-чакырылыштын ичинде канча мыйзам кабыл алынса, канча мыйзам кабыл алынбаса, ошонун баардыгына менин салымым бар. Демек, жанагы биз айтып көрүп калганбыз да, кнопка басат депчи. Добушту өзүң отурсаң деле бар же жок деп кнопка басасың, экөөнүн бирөөнү. Демек, ошол кнопка басканыңызды айтып атасыз азыр. Жалпы мыйзамды кабыл алып аткан. Буну мен мага жакканын кабыл алдым, жакпаганына каршы бердим. Бул ошол маайында айтып атасыз. Өзүңүз жазып чыккан, мисалы редакциялап чыккан 15 мыйзам. Кайсы мыйзамдар болду? Эгерде 1-2 айта турган болсок, өзгөчөлөнүндүрүп. Өзгөчөлөнүп турган мен өзүм жеке мына дагы эле ошо Ак Калпакты 5 март күнү токтом
чыгарып, мыйзамдаштырып, мамлекеттик деңгээлде майрамдоо улуттук кийимдерди кошуп, ушуну майрамдоо мыйзамын чыгардым. Бул негизги 100 мыйзамга караганда идеологиялык бир эле мыйзам, мындай көзгө басарлык же болбосо мындай нерсе десек болот да. Эми алдыдагы өтпөй калган мыйзамдарым дагы бар. Өзүңүздөр билесиздер, ошол эле коррупционерлер боюнча, ошол боюнча биз өзүбүздүн мамлекеттик жумушта иштегендерге 5-күнү 1 саатка узатуу маселеси. Жума намазы боюнча. Мына ошол өтпөй калган мыйзамдар бар. Аларды кайра алып чыгасызбы? Кудай буйруса, сөзсүз түрдө. Азыркы эми жумуш жаңы эле башталды да. Мына буларды кайра алып чыгуунун жол жобосун да карап, кайра алып чыгуу, көтөрүү, аягынан чыгаруу. Эми соңку суроо, алдыда жанагы мектептерге калпак кийгизүү, комуз кружокторун ачуудан башка дагы кандай пландарыңыз бар? Бул мындай да, жанагы 6-чакырылышка чейин өтпөй калган мыйзамдарды кайра аягына жеткизүү, коррупционерлер боюнча. Ошол эле азыркы эң негизги маселе алдыда чоң пландар. Анын баардыгын өз убагында алып чыкпасам, пландар бузулуп кетиши мүмкүн да, билесиз. Же болбосо идеяны уурдагандар болот, же болбосо бир аны чыгарганга чейин туура эмес багытка буруп жүргөндөр болот да. Мен азыр ушул калпактар боюнча мектепке киргизүү, парламенттин же болбосо өкмөттүн мүчөсү чет жака чыкканда сөзсүз түрдө калпак кийип ошол жерге барууну, мына ушуну азыр бүгүнкү күнү алдыга койгом, баардыгын ушул жерге. Себеби мен айтып атканым, калпак, ак калпак кыргыз каганатынын империясынын баш кийими болгон. Ошону бул убагында мектептен баштап мамлекеттик чиновниктердин протоколуна чейин киргизиш керек экен да. Ошондой кылабыз. Себеби мен айтып атканым, мына калпактын биз сыймыктансак болот да. Биздин калпагыбыз дүйнөлүк сүрөттөрдө турат. Ошол жерде калпак кийип, башка улуттагылар ошол жерде тизе бүгүп тургандары бар. Бул бар нерсе. Керек болсо Атилла калпак кийип турган, Амир Тимур калпак менен башкарып турган. Ошондуктан биз калпагыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Калпактын өзүнүн ушунчалык бир өзүнүн аурасы бар, өзүнүн орду бар. Ошондуктан биз эч качан уялбашыбыз керек. Ушундай бир калпактын деңгээлин көтөрүп биз улут катары биз калпагыбыз менен, комузубуз менен, тилибиз менен гана сыймыктана алабыз. Башка эмнебиз бар? Ыраазычылык билдиребиз. Бизге келип өзүңүздүн пикириңизди билдирип өткөнүңүз. Себеп дегенде бизде баягыдай, жогоруда айтылгандай, популярдуу эмес көз карашыңыз, же болбосо популярдуу эмес айткандарыңыз. Жогорку кеңештеби, же болбосо башка бизге окшогон массалык маалымат каражаттарында, интервьюларда айтылган сөздөрүңүз көп учурда эле эл оозунда түрдүү лакап аттар менен кетип калат. Ал эмес бүгүнкү биздин маегибизден деле ар кайсы жерден контексттер сурулушу мүмкүн. Тазабек Икрамов, анан кийин дагы балким лакап атпы, же болбосо дагы бир нерсе чыгышы мүмкүн. Канча дагы бизге убакыт бөлүп келип, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз, идеяларыңыз, кече талкуу болгон сөздөрүңүздүн түшүндүрмөсүн берип кеткениңизге ыраазычылык билдирели. Дагы бир суроолор болсо ушул жерде отуруп цензурасыз дагы сүйлөшөбүз. Болгондо кандай болгондугу тууралуу. Анда эмесе, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маегибизди жыйынтыктап турабыз. Ал эми бүгүнкү бул жерде эч кандай жаап жашырбай маек куруп берген депутатыбыз Тазабек Икрамов болду.